Allah subhanahu wa ta'ala bir жылда 12 ай жаратқан. 12 айдың gün есебіменен қарасақтағы 12 ай бар, ай есебіменен қарасақтағы 12 ай бар. İslam dinindегі ibadattар ай есебіне қаралған. Ошол ай есебіменен қарағанда Рамазан айы 9-ай ай болады. 9-ай ай. Жаратқан Алла Субханаху ва Таала орозону парыз кылуу, орозо тутуун ушул ибадат катары Мухаммад алейхиссаламга үммөтүнө берип атканда, кайсыл ушул 12 айдын кайсынысына берсем экен деп Рамазан айына берген да. Бирки 11 айга 11 айдын орозосу парыз эмес. Рамазан айдын орозосу парыз. Парыз деген кандай? Бул милдет. Аткарсак эмне болот? Күнөөлөр кечирилет, даражалар берилет, Алла ыраазы болот, эки дүйнө оңолот. Аткарбаса эмне болот? Чоң күнөөкөр болот. Аллага баш ийбей, тоң моюнду кылгандыгы, моюн сунбагандыгы өтө чоң күнөө. Кудай сактасын, фарыздыгын четке кага турган болсо кафыр болуп калат. Башка 11 айдын орозосу андай эмес. Орозо өзү Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келгенден бери башталган жок да. Адам алейхиссалам биринчи орозо туткан. Бардык пайгамбарлар орозо кармаган. Орозо ибадаты, намаз ибадаты, орозо ибадаты бул эзелтен байыртан келген ибадат. Мурунку пайгамбарлар дагы, мурунку үммөттөр дагы. Албетте алардыкы кичине башкачараак болчу. Жол жоболору башка, кайсы нерседен ачылат, кайсы нерседен ачылбайт. Алардыгы башкача болчу. Алла Субханаху ва Таала касиеттүү, толук, бардык жагынан эң бир жетишкен даражадагы Рамазан айдагы орозону Мухаммад алейхиссалам үммөтүнө берген да. Риваяттарда келет, Адам атабыз айына 3 күн орозо кармайт эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деле айына 3 күн орозо кармайт эле. Айям бияд 13, 14, 15 ай толуп калат го. Ушуну айямы бияд деп коет. Ак күндөрү, нурлуу, толгон күндөрү айчы 13, 14, 15. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айга чейин, Рамазан айдын орозосу парыз болгонго чейин ушул 3 күн кармайт эле ай сайын. 13, 14, 15. Анан Ашураны кармайт эле. Бул ай сайын Ашура жылда бир жолу кармайт эле. Айша энебиз радыйаллаху анха айтат, Курайш жахилият исламга чейин деле Ашураны кармачу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы Ашураны кармайт эле. Жахилиятта пайгамбар болгонго чейин. Пайгамбар болгондон кийин деле кармап келди Ашураны. Ашура деген Мухаррам айдын 10-чы числосу. Мухаррам айдын 10-чы числосун Ашура деп коет. Азыр деле булар сүннөт. Кармаганга делечи. Алла Субханаху ва Таала Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Рамазан айдын орозосун фарыз кылып атат. Түнкү бу күндүзү фарыз кылып атат орозосун, эми түндөсү ибадатты сүннөт кылып атат. Сүннати муаккада, тарави намаздар, кыямул лейл. Буларды болсо кечки намазды сүннөт кылып берип атат. Анан дагы ойлоно турганы, Алла Таала Кур'ани Каримди түшүрдү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга. Түшүрө турган ирада, ниет. Ошо кайсы айга түшүрдү? Рамазан айга түшүрдү. 12 айдын башка айына түшүрбөстөн Рамазан айына түшүрүп атат Кур'ани Каримди дагы. Орозону да ушуга парыз кылып атат. Рамазан айга парыз кылып атат. Кур'ани Каримго Рамазан айга дын орозосу парыз болгонго чейин эле түшкөн, бирок Рамазан айда түшкөн да. Кур'ан Рамазан айда түшкөн. Кадыр кечесин Алла Таала Рамазан айга жашырган. Ушундан биз билдик Рамазан айдын касиети укмуш экен да. Рамазан айдын керемети, бул куту берекеси таптакыр башкача экен да. Бунун жакшылыктары,
Bunun Allahu akbar nurlары башкача экен мунуку. Рамазан деп рамада ярмуда рамада деген сөзчү күйгүзгөндү айтат. Мүмкүн өтө ысык күнү болса керек, ошон үчүн Рамазан деп айтып койгон дейт. Кээ бир алымдар айтат, бул ушундай бир нерсени күйгүзүп, күл кылып, жок кылып бергенди ушуну Рамазан деп коет. Мындайча айтканда, ушул айдын касиетинен, берекесинен Алла Таала бенделердин күнөөлөрүн күйгүзүп, жок кылып берет дейт. Ушундай касиет бар. Муну Рамазан деп коет. Бул касиеттүү ай келе жатканда эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Силердин үстүңөргө ушундай берекелүү ай келетат. Орозосын Алла парыз кылды, түнкү ибадатын мен силерге сүннөт кылдым. Бул жердеги фарыздар башка айдагы 70 фарызга тең. Рамазан айдагы фарызга башка айда 70 фарызга тең. Рамазан айдагы кайсы фарызда? Мейли. Намаздын фарызы болсун, зекеттин фарызы болсун, башка кандай фарыздар болсо, башка айларда караганда 70. Нафилдары болсо, нафилдары башка айлардын фарызына жараша ошого жетет экен да сооптор. Рамазан айда ким нафил ибадат кылса, Рамазан айдан башка айларда фарыз ибадат кылгандай сооп берет экен Алла Таала. Бу кандай деген касиет бул? Рамазан айга кадыр түндө Алла Таала коюп койду деди. 1000 айдан жакшыраак калып. 1000 айдан жакшыраак. Ошон үчүн бунун касиети өтө улуу. Рамазан айдын орозосу качан фарыз болгон? 2 хижри. Шабан айы. Нурланган Мединада. Быйыл 1444 жыл болду. Хижри боюнча 2 хижри болгондо Рамазан айдын орозосун фарыз болгондугуна 1442 жылдан бери ороза кармалып келатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү Рамазан айдын фарыз орозосун 9 жыл кармаган. 9 жыл кармаган. Меккеден Мединага көчүп келген. Ошол көчүп келгенден тартып хижри деп коет. Хижра дегени бул көчүп келүү, улуу көчүүнүн аты. Исламдагы санак хижри жыл менен бул айдын эсеби менен бая башында айтып кеткенде эсептелинет дагы. Биринчи көчүп келгенде 1-жыл деп айтат. 1-жыл деп айтат. 2 жылы Шабан айында көчүп келгенден кийин бир 18 айдан кийин деген сөз. Алла субханаху ва таала Рамазан айдын фарыз кылып берди. 2 хижриде Рамазан айдын орозосу фарыз. Өзү орозо тутуу тугандар бул этап менен жол жоболору, өкүмдөрү келген да. Аны азыркы орозо сразу эле келип калган жок. Кандай эле ислам дини аракты арам кылганда сразу арам кылып койгон жок. Акырындан элдин жөндөмдүүлүгүнө аткарганга ошого мүмкүнчүлүгүнө каратып туруп акырын арам кылгандай эле Рамазан айдагы ушундай болгон. Орозосучу. Куранда Алла субханаху ва таала Бакара сүрөсүндө мындай дейт: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." Эй иман келтиргендер, силерге орозо тутуу парыз кылынды. Кандай силерден мурункуларга парыз кылынгандай эле. Мүмкүн силер таква болоорсуңар. Эмне үчүн парыз кылдым? Мүмкүн силер Кудайдан коркуп арам нерселерди таштап жашаганга умтуларсыңар. Деген Алла Таала таквалыкты негизи максат кылып туруп орозону парыз кылып атат. Бирок бул жерде күнү чектелген меселе да. Кайсы күн орозо кармайбыз? Канча күн кармайбыз? Белгисиз эле да. Жалпы эле орозо кармаган силерге парыз кылынды деп койду. Кийинки аятта айям ма'дудат. Жыл бою эле орозо кармайт эмес экен. Саналган күндөр гана кармайт экенбиз. Ал кайсы? Ушул жерде саналган айям ма'дудат дегени саналган күндөр, алымдар айтышат, бунун максат мааниси Рамазан ай дейт. Эми биринди Рамазан айдын орозосун кармоо. Мурда биринчи Рамазан айдын орозосун кармаганда ыктыярдуу болчу. Кармасаң деле болот, кармабасаң деле болот болчу да. Кармабагандарга кандай? Ким мен кармабайм десе, мейли.
анда фидия деп коет. ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. Жоқ. ومن يستطع فإطعام اللهم صل على أيام معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Ким күчү жете турган болсо, ага фидия бир мискинге, бир кембагалга 2 мал тамак бересин, ошо менен сен орозоң бүттү. Өзүң кармабай эле кой. Бирок ушу менен кошо Алла субхана ва таала айтып койду. Антасуму хайрул лакум ин кунтум та'ламун. Эгерде кармай турган болсоңор Рамазан айдын орозосун, силер үчүн жакшыраак болот эле эгерде билсеңер гана. Жакшыраак болот эле деп эле койду болду. Демек башында Рамазан айдын орозосун кармаган ыктыярдуу болгон, кармаган жакшыраак болгон, кармабаса анда бир кембагалга 2 мал тамак берип койсоңуз болот деп ушу менен кетилген. Күчү жеткендер деле. Бул бир канча күндөн кийин эле бул мансух деп коет, өкүмү жараксызга чыгат дагы. Андан кийин Алла субхана ва таала айтат: "Фаман шахида минкум шахра фальясумху." Ким Рамазан айды көрө турган болсо, күбөлүк кыла турган жете турган болсо, болду. Эми орозо кармасын деген буйрук келди. Ушу буйрук келгенде ден соолугу жакшы адамга, мусафир эмес, муким, ошол адамга, жергиликтүү адамга эми бул фарыз. Ошон үчүн фарыз болгонго балагатка толуш керек, мусулман болуш керек. Бул мисалы акыл эси жайында болуш керек, жинди болбосун. Орозо фарыз кимге? Ден соолугу жакшыга, ооруларга фарыз эмес. Кимге? Мусафир болбой ушу үйүндө болуп турган, ошого фарыз, сапарга чыгып кетсеңиз фарыз эмес. Алла субханаху ва таала мындай кылып берди да. Эми мынакей ден соолугу адам, ден соолугу бар адам, мусафир эмес, буга орозо тутуу фарыз кылып кой. Бирок орозо кармаганда дагы башкача эле. Биринчи алгачкы орозолордо исламда сахабаларда дагы ооз ачкандан кийин уктаганга чейин жесеңиз болот, ичсеңиз болот, жубайыңыз менен төшөк маселесин кылса болот. Бирок бир уктап тургандан кийин болбойт эми. Жеген дагы болбойт, ичкен дагы болбойт, төшөк маселеси дагы болбойт. Сахабаларга кыйын туулуп калды булчу. Анча-мынчаласы аткара албай калды. Анча-мынчаласы саарлап иштейт эле турса, уже бирок түн убактысы бар, саарлыкка чейин убакыт бар. Бирок кандай? Уктадыңбы? Всё. Уктаганга чейин жесең жеп кал. Барды иштиңи бүтүрсөң бүтүрүп кал, болсо бүттү. Уктагандан кийин болбойт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип арыздана баштады. Я Расулаллах, менен ушундай туура эмес иш болуп калды, менен мындай болуп калды, жеп алдым, кыйналып калдым, ооруп калдым. Андан Алла субхана ва таала аят түшүрдү да. Ухилла лакум лайлата сияма рафасун иля нисаикум хунна либасун лакум ва антум либасун лахунна. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله سبحانه وتعالى эми мынандай dedi. Uhilla lakum sizlerge adal kılındı. Leylete sıyama rafas деген koşuluğunu aytат. Ayaldarga ila nisaikum ayaldarыңарга koşulu sizlerge adal kılındı. Ramazan ayının tünündü. Muhtap turasım ne olsa dağı gün batkandan keyin taң атканга чейин силерге эми адал. Уктап туруп да тамак ичсең боло берет, уктап туруп да чай ичсең боло берет, уктап тургандан кийин дагы кошулсаң боло берет. Хунна либасун лакум ва антум либасун лахунна. Аялдар силерге кийим. Силер аялдарга кийимсиңер. Эркектер. Аялдар силерге кийим, силердин кийимиңер бар го мына. Силер да ага кийимсиңер. Алла Таала кийимге окшотуп атат. Эркекти аялга, аялды эркек. Эмне үчүн? Кийим адамга жакын да. Менин кийимим мага эң жакын да. Туурабы? Аял сизге ошондой эң жакыныңыз. Сизге жакыныңыз. Экинчиден, кийим адамдычы уяттуу жерлерин сактайт да. Кийим адамды кооз кылып көрсөтөт да.
бар жылаңаш жүрөт. Каякта кооздук? Кийимчен болсо кооздур. Ана шапкесин кара. Тиген азыр айтып атпаймынбы интернеттен. Шапкеси мынча 1000 сом экен, кийими, курткасы мынча экен деп, кийимин карап атпайбы бардыгы? Тияктарын, футболкасы мынча экен, тигиндей экен. Өзү жакшы эмес го мындай бирөөнүн кийимин санаган. Ошондо сен жарашыктуу, ал кандай болсо дагы кийим туган адамдын кооздугу. Адамдын уят жерин дагы сактайт. Экинчиден кооз да кылат. Демек аял сиздин абериңизди сактайт, намызыңызды сактайт, ыйманыңызды сактайт, күнөөлөргө баргандан. Ошончо риваяттерде келет да. Үйлөндүңбү, ыйманыңдын жарымы сакталды. Эми жарымын жакшы пикир кыл. Ыйман жарымы толукту бол мынакей. Ошончо бул кийим катары. Дагы бир алымдарыбыз айтатындай, бул кийим деп айтып атканычы. Адам ачуусу келгенде кийимин айырбайт да, ыргытып үрбөйт да муну. Кичи мээси болсо да, туурабы? Ошондой да карап туруп, кечкин кийимин урбайт да. Бул аял сенин кийимиң деп атканда ачууң келсе, сен аны айырып, уруп, жыртканын кереги жок ага. Мынандай кылып Алла субханаху ва таала айтат, бири-бирине кийим, бири-бирине жылуулук. Ада эшикке чыгып отурганда суук болду азыр. Жылаңаш жүрө алабы бирөө? Бул аял алхамдулилля сиздин жылуулугуңуз экен. Сиздин уяттуу жерин сактай турган, намызыңызды, абериңизди сактай турган, сырдаша турган. Анан адам кийгенде кийиме кир жугуп калбадыбы дейт да. Кир кийим кийип албайт да. Нажас, заң, жаман нерселер жукпадыбы деп. Таза кармайт. Коддом ушундай эркектер аялды таза. Эркек аялын таза кармасын, аялы күйөөсүн таза кармасын. Карачы шарияттын кандай деген данышмандыгы бар. Эмне деген философия менен түшүндүрүп берип атат. Кандай жакындатып атат Алла Таала. Кандай маани берип атат бул кийимге окшотуп турупчу. Хунна либасун лакум ва антум либасун лахунна. Алла субханаху ва таала айтат. Бири-бириңерге либас, кийим сиңер. Андан кийин дейт Алла субханаху ва таала тобаңарды кабыл кылды, кемчилдик күнөөңөрдү кечирди. Силердин өз жаныңарга кыянат кылганды Алла Таала өтө жакшы билди. Эми мына орозону кармай бергиле. Ватимус сиям илал лейл, кечке чейин мынакей кармагыла буйрук келди да. Жараткан Алла субханаху ва таала. Ошодон кийин мынакей эми толуктанып, орозо деген сөздүн сөздүктөгү мааниси имсак деп коет. Саумдук имсак. Эмнеден карманышыбыз керек? 3 нерседен. Таң аткандан күн батканга чейин 3 нерседен өзүңүздү карманыңыз. Тамак жегенден, ичкенден, никеңиздеги аялга жакындаганда. Ушу 3 нерседен өзүңүздү кармап турсаңыз, болду. Эгерде жесеңиз, ичсеңиз, кошула турган болсоңуз, анда орозоңуз бузулуп калды. Таң аткандан күн батканга чейин 3 нерседен кармангандын атын айтат. Өзү сөздүктө жалпы эле карманууну айтат. Мен сүйлөбөйм дедим орозо. Сүйлөбөсө ошо орозо тутту деген сөз да. Сом анил калам деп коет. Мынакей шариятыбыздагы орозонун мааниси да. Эми туугандар, орозо туткан эркектерди, орозо туткан аялдарды Алла Кур'анда мактаган. Бул бактылуу, ыймандуу эркек, ыймандуу аялдардын сыпаттарынан. Алла Таала аларга улуу сооп, кечиримдүүлүктү убада кылган. Ас-соимин ва соимат. Орозо туткан эркектер, орозо туткан аялдар Ахзаб сүрөсүндө Алла субханаху ва таала аларды мактаган. Демек, момун адам, момун эркек аялдын сыпаты экен орозо кармаган. Орозо кармаган, алхамдулилля, бул эрк. Адамга Алла Таалам денегинин дагы ден соолугу, рухтун дагы ден соолугу экөөнү тең Алла субханаху ва таала орозого коюп койгон. Кур'ани Каримде Алла субханаху ва таала мындай дейт: "Кулу вашрабу ханиан бима аслафтум фил айямил халия." Эртеге бейишке барганда жегиле, рахаттанып ичип жегиле. Не себептен? Силер бу дүйнөдө бош күндөр өткөр. Бош күндөр эмне десе? Орозо күндөр. Ашказанын бош өткөргөн, эч нерсе жебей, эч нерсе ичпей өткөргөн күндөрдүн себебине эми мына бейиштен жегиле. Бейиштен рахаттангыла дейт да. Ода каласа, бүгүнкү иншалла сабакта ушул орозо тутуунун фазилеттери, өкүмдөрү эстегенде айтып коеюн. Рамазан айы фарыз болду, 2-хижриде болду, Шаабан айында болду. Ага чейин
пайгамбарыбызга орозо фарыз беле, фарыз эмес беле десе, биздин Ханафи мазхабта эки түр орозо фарыз болчу пайгамбарыбызга. Ашуранын орозосу 10 Muharram, Ayyam-ı Biyad 13, 14, 15 ар айда 3 күн. Ушул фарыз болчу. Имам Шафи рахматуллахи алейх, жок сүннөт болчу, мурда кандай сүннөт, азыр деле сүннөт эле дейт. Жок, бизде фарыз деп айтабыз. Фарызга далилдер Бухариде дагы, Муслимде дагы, Абу Даудта дагы, бардак хадистерде бар да. Фарыз экендигинечи. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям каза, Ашура күн бүгүн, ороза кармадыңар? Жок, казасын кармагыла дейт эле. Каза сүннөткө каза кармалбайт. Фарызга, важипке кармалат. Фарызга, важипке кармалат. Эми мыша Рамазан ай келет абы, Кудай кааласа эң биринчи ниет. Ушул Рамазан айдын орозосун кармаганды ниет кылдым десеңиз, ушу жетиштү, бүттү. Ушу аягына чейин жетиштү. Ниет кылып коюш керек. Биринчи ушу ниет кесиптен. Рамазан айдын, ушу жылдын Рамазан айынын орозосун кармаганды ниет кылдым я Аллах, болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улуу фазилетин айткан. Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dambi. Ким иман жана ихтисаб менен орозо кармаса Рамазан айдын, анын мурунку бардык күнөөлөр кечирилди деди. Иман деген эмне? Ихтисаб деген эмне? Ким иман менен орозо кармаса Рамазан айдын орозосунчу? Иман менен дегени бул Алланын фарыз экенине иман келтирем. Алла Тааланын фарыз экенине эмне кылам? Иман келтирем бул. Же бир киши айткан жок, бир периште же пайгамбар, же бир устаз, же бир шейх айткан жок. Мени жараткан, мага өмүр берип аткан Алланын буйругу экен. Ушуга иман келтирип мен кармап атам. Рамазан айдын орозосун ден соолук үчүн эмес, экономика үчүн эмес, жөн бир диета кармаш үчүн эмес туган, бир адат үчүн эмес, ибадат үчүн. Ибадат үчүн. Мынакей, кандай деп иманан пайгамбарыбыз айтат, иман келтирип. Экинчиси ихтисабан. Ихтисабан деген не? Алла Тааладан сооп үмүт кылып. Кандай деп? Алладан сооп үмүт кылып. Эки нерсе бар экен тугандар. Ушу эки нерсе Рамазан ай келет. Рамазан айы кармай турган болсок орозосун эки нерсе. Ниет жана үмүт. Ниет кылабыз. Так, буну биринчи иманан Алла Тааланын өкүмүнө бул иман келтирип атабыз. Экинчиси Алла Тааладан соо үмүт кылып атабыз. Алла Таалам ушул биз ачка жүргөнүбүзгө Алла Таалам сооп берет. Күн сайын сооп берет. Дуалар жана башка улуу сооптар азыр Кудай кааласа иншалла хадистерден айтып беребиз. Бейиштин эшиктери бар. Бир эшигин аты Райян. Ал жерден орозо туткандар гана кирет. Башкалар кирбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна фил джаннати бабан юқалу лаху Райян." Бейиштин бир эшиги бар, анын аты Райян экен. Ядхулу минху саимун яумал қияма. Кыямат күнү орозо туткандар кирет экен андан. Ла ядхулу минху ахадун гайрухум. Алардан башка кирбейт экен. Ошол гана фаида дахалу углиqa. Качан алар киргенден кийин эшик жабылат экен. Фалам ядхул минху ахад, бирөө да кирбейт. Равахул Бухари ва Муслим. Имам Бухари менен Имам Муслим рахматуллахи алейхи айткан. Бир риваятында келет: "Ман дахала шариба ва ман шариба лам ярба абадан." Ким ошол эшикке кире турган болсо, эшигин, Райян эшигинен, анын ол жерде суу ичет дейт. Суу ичкенден кийин эч качан чаңкыбайт экен. Эч качан анан чаңкыбайт. Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят бар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алла Таала өзү айтат экен тугандар. Не деп? Куллу амали ибни Адам лаху илля саум. Айтат, адам баласынын бардык амалы өзү үчүн, орозодон башка. Кандай деген сиздин жакшы иштериңиз бар? Атаңызга жакшы сүйлөп атасыз, бала чакаңызды адалдан рызкы менен багып атасыз, туганчылык мамилени бекем кармап атасыз, жетим жесир кембагалдарга жардам берип атасыз, көңүлү түшкөндөрдүн көңүлүн көтөрүп атасыз, намаз окуп, Куран окуп, дуа кылып атасыз, ажылыкка, умрага барып, зекет берип атасыз. Кандай гана жакшы сооптуу иштерди кылбаңыз, баары өзүңүз үчүн. Ким үчүн экен? Өзүңүз үчүн. Өзүңүз үчүн. Анын сообу сизге берет. Туура
Ошо курсак ачканы курсак тогоздуңуз, кийими жокко кийим бердиңиз, ооруп атканга дары-дармегин алып бердиңиз, кажетин бүтүрдүңүз. Сизге буга жакшылык кылдым деген ой келип атат. Бу жакшылыгыңызда эч ким сиз менен талашкан жери жок. Бирок ушунун сообу сизге. Бул утурумдук пайда алды, сизге түбөлүктүү пайда күтүп турат сизди. Бул утурумдук курсагы тойду, утурумдук дарысы жетти, кажети бүттү. Временный да бул дүйнөдөчү. Бирок бунун жакшылыгы сизге канча экен? Түбөлүктүү. Түбөлүктүү. Жакшылыгы сиз үчүн. Адам баласынын бардык жакшы амалы өзү үчүн дейт. Илля сом, орозодон башка деп койду Алла Таала. Орозодон башка, орозаны бери чыгарып алды Алла Таала. Фа иннаху ли, анткени орозо мен үчүн дейт. Өз үчүн. Бардыгыңыз кайсы? Өз үчүн. Орозо ким үчүн дейт? Алла Таала айтат, бул мен үчүн дейт Алла Таала. Ва ана аджибихи, жана менин сообум бунун мен өзүм гана берем. Ушул жерде эки сөз бар. Бардык эле амалдар Алла үчүн жасайбыз го өзүчө. Эмне үчүн Алла Таала орозо мен үчүн деп башкасын айтпай койду? Себеп дегенде алымдар айтышат, бунун жообу мындай. Орозодо башка амалдардачы риякөрлүк, напс аралашып калышы мүмкүн да. Мен mesela намаз окуп атсам баары көрүп атат да. Охо, рүкүсү укмуш го. Саждалар вообще кетип жүргөн го я. О, мечитти укмуш салып өрүп тур го эле. Мисалычы, бар да. Ихрам кийсеңиз деле ажыда жүрөт го алар. Мен тияктан ихрам кийип жүргөн көрдүм мына. Каабада дуа кылып атсаңыз, көздөн жаш чыгып атса, башкалар көрүп атат да. Напсы аралашуусу бар да. Атаңызга машина алып бердиңиз, апаңызга кийим алып бердиңиз, карап туруп ифтарларга дастархандарды жайып салдыңыз. Эл көрүп атат да. Буда напсынын аралашуусу бар. Орозо көрүнбөйт экен дагы эч кимгечи. Бу напсы аралашуусу ноль экен да будачы. Ал мен азыр орозомунбу же сиз эч ким билбейт да. Туурабы? А мен намаз окуп атканымды билесиз. Зекет берип атканымды билесиз. Ажылыкка барып атам, башка кылып атканымды билесиз. Садака берип атканымды билесиз. Куран окуп атсам, угуп атканымды билесиз. Орозо билбейт экен да. Демек орозодо напсынын аралашуусу жок, ихластуулук күчтүү болгондуктан Алла Таала орозо мен үчүн деди да. Орозо мен үчүн деди. Карасаңыз, динден узак эле киши 5 вакыт намаз деле окубайт. Ажыга деле барган эмес, анча деле дини Куран деле окуганды билбейт. Бирок орозо кармайт го. Үйдө эч ким жок, ачпайт. Эч ким жок болгондон кийин деп андай жок да. Же подвалга кирип өтө чаңкап кеттим, мен кыйналып кеттим. Булар молдолор айтып деп. Неге? Сурасаңыз эми кичине ич койсуң, эмне десең жок дейт. Кудай көрүп турбайбы, болбойт. Шундый? Кудай көрүп турбайбы кантип чейин? Ох. Мына ушул Кудай көрүп турбайбы деген сөз керек эле да бизгечи. Мына ушул Кудай көрүп турбайбы деген ушул сыпат керек да бизгечи. Алла Таала ушуну каалайт экен да, ушул 24 саат болсо экен дейт да. Бизнесмендерге дагы, чоңдорго да, саясатчыларга да, жаштарга да, үйдө дагы бардык учурда, Кудай көрүп турбайбы? Ушул башкача мамиле болуш керек эле. Көрдүңүзбү? Ушул таквалыкты Кудай көрүп турбайбы деп арам нерседен сактанганды пайда кылыш үчүн Алла Рамазан айдын орозосун фарз кылган да. Максаты ушул. Мынакей мен көрүп турдум эме деп айтып аткан. Андан кийин айтат: "Ва ана аджибихи", буну сообун мен берем дейт. Буну сообун мен берем дейт Алла Таала. Орозонун сообун мен берем дейт Алла Таала. Намаздын сообун башка бирөө береби бизге? Алла берет. Ажылыктын, умранын сообун, зекеттин, кайрымдуулуктардын соопторун, Курандын, дуалардын соопторун башка бирөө Алла берет. Ан кандаймы деди мен орозонун сообун мен берем деп өзгөчөлөп кой десе мындай. Башка бардык жакшы амалдарыңдын соопторун Алла берет, через периште берет экен да. А орозонун сообун Алла түздөн түз өзү берет экен. Эми президент эгерде бир белек берсе, бирөө аркылуу берип берген, анын даражасы бөлөк. Өз колу менен берген ал бөлөк. Валиллахил масалул а'ла. Алла Таалага улуу мисалдар таандык да. Бул бөлөк нерсе таксыр бул. Таптакыр бөлөк нерсе. Демек бардык соопторду Алла Таала берет, периштелер аркылуу берет экен, жеткирет экен. Бирок орозонун сообун кандай кылат экен? Түздөн түз өзү берет экен.
Вассияму джуннатун. Орозо қалқан деді, қалқан. Дозоқтан тоса тұрған қалқан. Арам, нәпсінің қалуысынан, арам күнөлерді, атқара тұрған нәрселерден тоса тұрған қалқан бұл. Қалқан. Демек, орозода тәрбия бар екен де, бір өзіңізді бір сынап көріп қойшыңыз керек екен да. Сынап көріп қойшыңыз керек екен. Ошон үчүн мына жердеги алхамдулилля орозодо кана мен өзүмдү Алла субханала ва таала адал нерседен бизге мындай токтотуп атат да, адал нерседенчи. Машык кылдырып атат да, мындайча айткандачы. Жеген адал, алдымда турат. Адал де нерсе. Бул деле адал, барды, нан, суу барды турат. Ушу адалга тийишпе, адалга тийишпе. Акыликеңде аялың деле адал, адалга тийишпе. Тийишпе, токтоп тур. Адалдан өзүңдү кармаганга ошол жата бул жерде күч бар уже пайда болду боло элекпи? Чтоб арамдан токтотконго жеңил болсун дейт. Адалдан тартып токтотуп атат. Максаты, тарбиясы ушул арамдан токтотуш керек да өзү негизчи. Рамазан айда Алла Таала бизди адалдан токтотуп атат. Не үчүн аны карап турдуңар? Ана жерде азыр хадистерде келет азыр. Демек орозо жөнөкөй нерсе эмес. Калкан болуп атат таксыр. Арамдан, шайтандын азгырыгына калкан болуп атат. Мурда адамдар душман менен чыкканда калканы менен чыгат эле да. Сактаныш үчүнчү. Бул сактоо, коргоо ушунун маанисин берет. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. Эми кимиңер ороза кармай турган болсоңорчу, анда уят сөздү токтоткула деди. Ороза кармадыңбы? Конкретный карма. Мусулман болуп карма, эркек болуп карма, имандуу болуп карма, акыйкатын карма, максообун ал, толук сообун ал, толук берекесин ал. Мен Рамазан айды кармадым деп конкретный айта ала тургандай болойлу. Бири-бирибизди ушуга чакырайлы, бири-бирибизге айтайлы, эстетейли, эскертейли. Рамазан айы келип кеткенин билбей калбайлы да. Ачуубуз келет, ачуу боло турган учур болот. Ошол учурлардан не деп атат? Фала ярфус вала ясхаб. Кыйкырган, өкүргөн, бакырган токтоткула деп болду. Буну Алла субханала ва таала хадиси кудусийде айтып атат. Бирөөңөр ким орозо кармай турган болсо, уят сөздү токтоткула, сөккөндү, каргаганды, урматтуу энелер, аялдар көбүнчө каргайт да. Эркектер көбүнчө сөгөт. Токтоткула. Каргаганды токтоткула, сөккөндү токтоткула. Болду. Бул тарбиянын эмеси? Бул уже тилдин тарбиясы караңыз. Ашказанда эле орозо кармата бербей, тилди да кичине орозо карматып коюш керек болуп атат да. Эмне коюш керек болуп атат? Тилди да орозо карматып коюш керек болду. Хакыйкый орозо булчу. Тилди, кулакты, көздү, колду, путту орозосу бул ашказандын орозосунан жогору турат. Жүрөктүн орозосу андан жогору турат. Ар бир мүчөнүн орозосу бар. Не дедит? Фаин сабаху ахад. Менго сөккөндү токтоттум. Бирөө мени сөксө эмне кылайын? Эгерде бирөө сени сөксө дейт, ау каталаху жакылаша турган болсо, фалиякул инни сайм. Мен орозомун деп айтып кояла дейт. Менго сөкпөйм. Менго каргабайм. Бирок мени бирөө сөкө турган болсо, бирөөчө жакылаша турган болсо, эмне деп айтып кой дейт? Мен орозомун. Сага тең эле турган адам эмесмин. Мага болбойт. Мага болбойт. Мен орозомун. Мен Рамазанды сыйлаган адаммын. Алланын буйругун сыйлаган адаммын. Алла Тааланын айтканын сыйлаган адаммын. Буга мен сооп үмүт кылган адаммын. Бир ай сабыр кыл. Рамазандан кийин ана сүйлөшөбүз дейсиз. Рамазандан кийин ушундай жумшак болуп калды. Не болду? Бүтте, кийинки Рамазанга чейин давай, салам алейкум.